Жок дегенде элдин бир туугандары болот экен. Бир тууганым болсо дагы бир тууганым бар дейт элем. Эч ким даянарым жок. Билбейм. Мындан аркы жашоо кандай болот? Айта келсем, эстесем чыдабайм да ыйлагым эле келет. Жүргөн кортугума. Кышында суук болду, üşüdük аябай. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезектеги кайрылуубуз Бишкек шаарынын 12 микрорайонунда жашап жаткан Гүмүш эжеге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Гүмүш эжебиз өзүңүздөр көрүп тургандай эле көп кабатты жаңыдан курулуп жаткан ошол этаждын жанында ушундай үйдө жашайт, кароолчунун бир бөлүгүн алып жашайт. Анда эмесе кененирээк ичкери кирип маалымат алсак. Мен ушу ден соолугума байланыштуу 5 жылдан бери оор абалда ушинтип кыйналып калдым. Кыйналып ушу кишиге акыранан эмесин квартира каякка барарын билбей издеп келип таап алып 4-5 жылдай болуп калды. Ушу жерде эптеп турабыз. Анан эми кеткиле дегендей кылып атат. Кыздарым менен, неберем менен кыйналып атам. Же балам жок жардам бере турган. Же бир туугандарым жок, бир агам бар ооруйт. Инсульт болуп. Биринин бар ал өзү менен өзү. Анан башка деле туугандарым жок. Жардам бере турган. Ушундай оор акыбалда кыйналып атам. Ушул жерде убактылуу жашоодо жаман экен. Үй болбосо кыйын экен эми. Убактылуу эртең бүрсү күнү бул жерден чыксам каякка барам деп отурам. Эмне кылам, балдарды алып алып квартирага төлөгөнгө эмем жок. Же ишке жарабайм, иштей албайм, жүрөгүм ооруйт. Жүрөгүм кармайт. Дары ичем, дарым түгөнүп калат. Алганга же пасовая, пенсия деген дагы жок. Кыйын экен, аябай оор жашоо, мындай ойлогондо эмесмин, кыйналам. Өзүмдүн көзүм деле чала көрбөйт, эме кылып ачки менен жүрөм. Анан эле ушу дарыдан кыйналып калам. Дарым болсо бизге бир үй эле керек болуп турат азыр. Өзүм ооруганым аз келгенсип, кызым да бир жагынан оорулуу болуп баштады. Кыздар жаш азыр, балдар. Эмне кылабыз билбейм. Могу жерге эптеп батышат балдар. Могу жерге эптеп батабыз, чечинбей эле жатабыз көйнөк менен. Турабыз. Төшөк деле жок болгон ушул. Ушу төшөк менен кетебиз, кетсек анан эмне кылабыз деп эле отурабыз да. Биздин дагы ушу Кудайдан тилейм эми үйүбүз болуп, өзүбүзчө бир жашап, өзүбүзчө бир чечинип жатып, жашасак төшөккө. Кийимчен жатып, турбай, кыйналбай, кыйналып монтип жүргөн кыйын эле экен, оор экен аябай. Элдер үйүндө турса көзүбүз өтөт. Балдарым, кыздарым ыйлайт. Апа үй жок. Чечинип жатпайбыз айланайын. Ушу жерде жөн эле жатабыз. Көйнөк жөн бойдон. Өзүнчө бир үйүбүз болсо, биз деле бир элдей болуп жашасак деп ойлойм. Кызым отурат ошо кээде ыйлайт дагы. Ыйлашабыз, сорошобуз, сооротушабыз. Анан ооруп мен жатып калам. Дарым алып келип беришет апа деп. Да ошо кыз карап атат эптеп. Бирок кыйын эле болуп турат, айта албайм. Эч ким жардам бере турган, мени карай турган эч ким деле жок азыр. Жок дегенде элдин бир туугандары болот экен. Бир тууганым болсо дагы бир тууганым бар дейт элем. Эч ким даянарым жок. Билбейм. Мындан аркы жашоо кандай болот? Айта келсем, эстесем чыдабайм да ыйлагым эле келет. Жүргөн кортугума. Кышында суук болду, üşüdük аябай. Айла жок экен. Башка келсе кимге барып айтабыз, кимге барып муңубузду айтабыз.